том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Аты жөнүм Шыгаева Наргиза Асылбековна, Кара Алтай шаардык кеңешинин депутаты боломун. Негизги эмгектенген жерим мектепте иштейм. Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп 4-жыл эмгектенип келе жатам. Өзүм баягы балдар менен иштеп, мектептин көйгөйлөрүн жакшы билгендиктен, ошол мугалимдердин, балдардын кандайдыр бир көйгөйлөрүн чечүү үчүн ошол депутаттыкка аттандым десем болот. Эми азырынча мактана турган, ушул мен ушундай бир жетишкендиктерге жеттим деп айтуудан алысмын. Баардыгы тең эми алдыда деп ойлойм. Бул тренингке негизги эмнени күтүп жатам? Өзүмдүн кандайдыр бул депутаттык кесипти кандай алып жүрүш керек, эмнени өзүмдүн ишиме кандай кылып колдонушум керек экенин. Балдардын көйгөйү дегенде, балдар мектепке жөн эле келип кетпестен ошол жерден мектепти бир кандайдыр бир жандандыруу, мектепке жаңы бир нерселерди алып келүү, анан ошондой эле дагы бир мени абдан мындай кыжаалат кылган нерсе бул жанагы ден соолугунан чектелген балдардын билими. Бул жерде эми кандай десем, алар толук кандуу билим ала албай жатканы мени абдан кыжаалат кылат. Ошол жагындагы карап иш жүргүзсөм деген ойлорум бар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.